Күнөө кылып алыштан корксо эмне кылыш керек агай? Аны ниет кыласыз, Кудай мени сакта деп туруп кылып кете бересиз да, жолдо кетип атканда байкайсыз. Риск да бул дагычы, түшүндүңүзбү? Анан эч күнөөгө кирбеш керек деген вариант койгон эмес Кудай бизгечи. Анткени биз пендебиз, күнөөгө кирет, любой адам кирет. Бизге Кудайдын сураган сурагы күнөө кылдың, эмнеге тооба кылбадың деген сөз да. Эгер күнөөгө кирбейм деп үйдө отурсаңыз, ошол күнөө болуп калат. Даже бир хикая айтып берейин. Баягы бир жерде Кудай айтат экен да, ошол жерде мындай жок кыл дейт экен да. Жок кыл десе, ал жерде жок кылайын десем бир киши бар, өзү дайыма намаз окуйт, мындай эме кылат дейт да. Именно ошонун үстүнө жап дейт да. Неге десе, ал өзүнө мусулман экен дейт. Ал өзү кылып туруп мындай бирөө менен бөлүшпөйт, бирөө адамдар менен сүйлөшпөйт, алар менен ойлобойт аларды дейт экен да. Ал баягындай эгоистичный өзү кылып эле элди менен иши жок. Мындай бир адам бул дүйнө экенде, адамдарга жардам бериш керек, адамдар менен сүйлөшүш керек, адамдарга ачык болуш керек мындайчы. Андай нерсеге кетип атканыңызда сөзсүз күнөө болуп калышы мүмкүн. Кылбайын десеңиз да болуп калышы мүмкүн. Ар түрдүү нерсе бар да. Казан кармагандын колу көө болот деген сыяктуу да. Бир ал жерде эми канчалык сиз мисалы күнөөгө киргениңиз макул, күнөөңүз ушунча эсептелсе, зато сообуңуз мынча болсо, аны отмена кылсаңыз дагы сооп турат да ошол жерде, ошол сыяктуу.